Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Сабак 3-класстар үчүн. Мугалим Анарбекова Гүлүмкан Анарбековна. Бүгүнкү сабакта биз балдар эмне жөнүндө өткөнбүз? Бүгүнкү сабакта биз дарактардын түрлөрү жөнүндө өтөбүз. Силер бүгүн дарактардын түрлөрү менен таанышасыңар балдар. Сөздөрдү, сөз айкаштарды орус тилинен кыргыз тилине которосуңар. Өз алдыңарча сүйлөм түзө аласыңар. Бак дарактарды кантип өстүрүш керек экенине тарбияланасыңар. Анда дептериңерди алып чыгып, китебиңерди ачкыла. 57-сабак. Тема дарактардын түрлөрү. Бүгүнкү датаны жазабыз. 3 айынын 29-у. Класс иши дарактардын түрлөрү. Анда балдар, дарактар сөз айкаштарын окуйбуз. Дарактар булар: терек, карагай, арча, кайың, тал. Мынакей балдар, дарактардын түрлөрү булар. Эмнелер кирет экен? Терек, карагай, арча, кайың, тал. Ал эми дарактар бийик болот балдар. Дарактар көктөрөйт. Дарактар кооз. Дарактар көк жашыл болот. Дарактар кебездей болот. Дарактар кулпунат. Мына балдар, ушул сөз айкаштарын эсиңерге сактап калгыла. Анда жаңы сөздөрдү окуйбуз. Терек тандабай өсөт, жумшалат. Көкөлөйт көктиреп, көк жашыл, кебездей, кулпунат. Жаңы сөздөрдү жаттайсыңар. Дарактардын түрлөрүн жогоруда айтып өттүк, Ошондо биз ар бир түрлөргө токтолуп өтөлү. Терек. Терек жер тандабай өсөт. Ал абдан пайдалуу. Абаны тазалайт. Анын жыгачы жумшак, жеңил. Үй курууга керектелет. Теректин сүрөтүн көрдүңөрбү балдар? Көчөдөн көрсөңөр, ар бир даракты айырмалап атын билип жүргүлө. Бул терек. Арча. Арча жыттуу жана пайдалуу дарак. Ал дайыма көк жашыл болуп турат. Абаны тазартат. Арчанын жыгачынан комуз, бешик жасалат. Арча кышы, жайы, жазы бою жашыл боюнча сакталып турат. Арча кеминде 40 жыл жашайт балдар. Көрдүңөрбү? Арчалар көбүнчө кайда өсөт экен? Тоодо өсөт балдар. Арчаны биз кышында, жаңы жылда эмне кылып да колдонобуз? Балаты кылып дагы колдонобуз, Карагай. Арчага эле окшош, бирок бийик өсөт, көрдүңөрбү балдар? Көкөлөйт бийик карагай. Көктиреп жерди карабай. Балаты өсөт жанаша, ата-эне сүйгөн баладай дейт. Көрдүңөрбү? Карагайды дагы айырмалап билип алсаңар болот. Ал эми бул кайың. Кебездей болгон ак кайың кезигет жолдон ар дайым. Илеби тийсе шамалдын, кулпунат көзгө ансайын. Кайыңды көрдүңөрбү балдар? Жалбырактарын, гүл ачканын, бүрдөгөнүн. Мынакей балдар, кайыңды
ар бир жерден көрүүгө болот, биздин шаарда дагы кайың абдан көп жерде өсөт. Мынакей балдар, ушул бак дарактардын түрлөрүн эсиңерге сактап, айырмалап билип алгыла. Сөз айкаштарын которгула анда. Белая береза, зеленая трава, чистый воздух, зеленая арча, приятный запах, красивые цветы, горный воздух, высокий тополь. Ушул сөз айкаштарын кыргыз тилине которуп жазасыңар. Анда балдар, үй тапшырма 4-чү көнүгү. Терек, карагай, арча, кайың. Мына ушул 4 сөзгө сүйлөм түзөсүңөр балдар. Ушул 4 терек дарактын түрлөрүн, сүрөтүн тартасыңар. Балдар, билип алгыла. Талды сындырбагыла. Гүлдү тепселебегиле. Бак отургузгула. Көрдүңөрбү балдар? Бак дарактардын бизге тийгизген таасири абдан чоң. Бизди эмне кылат экен? Абабызды тазалап, бизге таза аба тартуулап, бийик болуп өскөндө бизге эмне кылат? Көлөкө кылат балдар. Андан сырткары эмне кылабыз? Биз үй салганда, комуз, ушуларды жасаганда бизге абдан керек. Булардын бардыгы тактай, жыгач болот. Ошондуктан балдар, биз бак дарактарды көп өстүргөнгө, отургузганга аракет кылалы. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта тургула.